моомдай мыйзамга ушундай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Ай койчу эми кете берсин деп эле добуш кетип баратат. Бул оюнчукка айландырып алдык биз мыйзам кабыл алууну. Ал мыйзамдардын аркасында миңдеген, миллиондогон адамдардын тагдыры жатат, урматтуу кесиптештер. Жок дегенде бир-эки ооз суроо берип койбойлубу? Эмне жөнүндө кетип баратат? Комитеттин төрагасына сөз берип койбойлубу? Bir 2 мүнөттүк bir баяндама берип койбойбу? Моомдай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Кеттик деп эле кете беребизби? Бул мыйзамдын талкууланганы качан талкууланды? Канча убакыт өттү? Кимдин эсинде эмне калды? Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Медер Алиев. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркка барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек, ушу элди шоу кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп, зачем шоу кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты эми. Усат Таган Тургунович. Таган Тургунович, мен айтып коеюнчу. Жаңы регламент, ушул норманы киргиздик. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин, свежий болуп турганда ошондо добуш берели деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз? Билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушул убакка чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым. Эми тут уже популизмде чек болуш керек да. Усат Таган Тургунович, урматтуу депутаттар, мен айтып коеюнчу, бул мыйзамдарды өткөндө 4-күнү караганбыз. Адахан Мадымаров ошол күнү жок болчу, жумушта эртең менен отуруп кетип калган ошо бойдончу. Анан бияка чыгып эле ар кайсын айта берсе эле ушунун сөзү туура боло береби? Бияка туруп алып эле. Анан кийин муну эгер добуш берип атканда, бу жерде 1-класстын окуучулары отурган жок да. Баары билет да кайсы мыйзамга добуш берип атканын. Көрүп атасызбы? Көрүп атсаңыз жакшылап көрүп алыңыз. Токтотпойсузбу ушунуңузду? Силер кимсиз сизге ошол мыйзамды айтып бергиде? Билип алсыңыз өзүңүз ошол жерден компьютерден карап туруп. Кичине токтотпойсузбу кичине? Орун алыңыздар, токтотобуз. Токтотуңуздар. Отуруңуздар. Болду. Урматтуу коллегалар, добуш берүүгө өтөлү. 5-чи микрофон. Рахмат чоң сизге. Урматтуу кесиптештер, келгиле ачууга берилбейли. Суроо берилгенден кийин төрага түшүнүктүү түшүндүрмө берди. Жетишет, ошо менен кетишибиз керек да. Анын ачууланып бири-бирибизге өчүбүздү чыгарбайлычы. 2 күн калды, чыдайлы. Бул биринчиден. Экинчиден, бир маселе бүтмөйүнчө экинчиге өтпөшүбүз керек болчу да. Демиргечи кайра чакырганда маселе жок бул жерде, эч ким шашылыш жок да. Келгиле ачуулукка берилбейли. 2 айда болсо деле кичине маселе бышып, анча-мынча балким кошумчалар кошулуп кетиши мүмкүн да. Мен силерге чакырат элем. Бираз бири-бирибизди аяйлы. Персональный дело Мадумарова же башка бирөөнүкүн кылбашыбыз керек. Ар бир депутатыбыз пикирибизди айтабыз. Туура эмес болушу мүмкүн, ката кетиши мүмкүн. Бираз чыдайлычы. Персональдык эч кимге айтылган жок го. Кайрылган ушул эле. Рахмат. Исхак Абсаматович, жалпы бири-бирибизди дагы сыйлаганды үйрөнөлү. Biz тура ар биринин депутаттын укугун сыйлап атабыз, микрофонун берип атабыз. Бирок элементарный жөнөкөй вопрос менен чыгып туруп, буга чейин талкууланып, каралган маселе боюнча чыгып неге азыр айтылбайт деген эми туура эмес да. Регламент турат, астында Гүл Ахматкуловну түшүндүрүп берип коюңузчу, Адахан Кимсанбаевичке. Эгер түшүнбөй турган болсо, түшүндүрүп берип коюңуз. Регламент боюнча кандай жолдору бар? Эми элементарный нерсени сиз түшүнүшүңүз керек, Адахан Кимсанбаевич. Токтотуңуз да мындай нерсени. 6-микрофон.
Урматтуу төрага, тура эле алып баратасыз. Мен чындыгында өткөн жумада болгон отурумда бул редакциялык бүт бары мыйзам долбоорлор редакциялык негизинде мыйзамдар. Калганы. Эми давайте мындай кылайлычы, урматтуу төрага, окуган жокмун, билбейм деп ушундай болосунда, себеби анда штрафты салыш керекпиз. Ким жумушка келбесе штраф коюлчу ошону. Анда окуйт, билет. Чындыгында тоже, а то это же не серьезно. Кто-то ходит на работу, кто-то не ходит. Өткөндө четверг күндө 15 эле депутат отурган биякта. Рахмат. Рахмат, 4 микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Өткөндө добушту атайын бербей аткандарга чара колдондук эле. Кандай чара колдондук эле? Мыйзамды иштеттик эле. Туура конституция иштеткенбиз. Мына азыр бүгүн дагы интернет булактарына жакшы материал чыгарып бердик. Ошол методду кайра эле, ошол эле мыйзамды кайра иштетсек болбойбу? Неге калган депутаттардын укугу тебелениш керек? Эки коллегабыз добуш бербей койсо, кайра сунушталган мыйзамды артка чакыртып алып, кайра сунуштап, не деген бул? Ушуну эске алып койсоңуз. Добуш бербей атып атайлап, муну баарыбыз көрүп турабыз. Siz de görüp atасыз, biz de görüp atасыз. Берген жок бу? Мыйзамды иштеттилер. Эми жаңы регламент кабылганда, мына ушулардын баары, ушул казустардын баардыгын киргизген аракет кылабыз азырчы. Ошого чейин мыйзамды конституция иштетишибиз керек. Рахмат. Рахмат.